футбол боюнча Кыргызстандын чемпионатынын оюндары уланууда. Анын алкагында Жалалабадда Мурас Юнайтед жана Алай футбол командалары беттешти. Бүйүр кызыткан оюнда алгачкы тайм 0-0 эсеби менен аяктады. Футбол күйөрмандары оюн кызуу өткөнүн, командалардын даярдыгы мыкты болгонун билдирип өттү. Оюндун деңгээли жакшы, экөө тең жакшы аракет кылышып атат. Улар экөө тең жакшы күчтүү командалар экен. Эми күчтүүлөр утсын да. Оюн кызык болуп атат. Азыр акыркы минуттарда али нападение кылса, ким урса жеңип кетет. Ошо ийгиликтүү эки командага. Беттештин акыркы мүнөттөрүндө эсеп ачылып, оюн 1-0 эсебинде аяктап, жеңиш Алай командасы тарапта болду. Аталган команданын оюнчусу Марат Аджиниязов мыкты оюнчу аталды. Команданын даярдыгы тууралуу айтуу кыйын. Биз сентябрда эле 4 оюнду ойнодук. Алай болсо 2 оюнга чыкты. Балдар бир аз чарчап калгандыктан оюнду сергектик менен ойной алышкан жок. Алай командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Жалпы оюн кыйын болду. Эки командага тең утуш керек болчу. Ошол бизге Алла Таала жардам берип, Алла Тааланын жардамы менен утуп кеттик да. Ошо баардыгы команда ошо до конца ишенип, ошо командага арналат бул голум, команда үй бүлөгө биздин болельщиктерге. Бул беттеш өлкө чемпионатынын премьер-лигадагы оюндарынын 23-турунун оюну болду. Ал эми кийинки турда Мурас Юнайтед менен Дордой футбол командалары 3-октябрда беттешет. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.